Журналистиканын башкы максаттарынын бири бул окурмандарды, көрөрмандарды маалымат менен камсыз кылып гана тим болбостон, аларды тарбиялоо. Тагыраак айтканда, коомдо агартуучулук кызматты аткаруу болуп саналат. Дал ушул максатты көздөгөн атайын жаш балдарга арналган Баластан журналы 2013-жылдан тарта окурмандарга сунушталып келет. Негизи балдар үчүн журнал, китеп чыгаруу бул аябагандай кыйын экен. Бирок ошентсе да бул ишти Кудай буйрса ушу команда менен баштап иштеп баштадык. Баягы кыйынчылыктарга карабай, анткени ар бир кыйынчылыктын артында бир жеңиш бар. Анан ошондуктан биз бул балдар журналын даярдоодо биз албетте журналдын ичиндеги жазылган тексттерге, жазууларга, сүрөттөрдүн өңүнө, түсүнө, анын кандай берилишине бүт бардыгына кылдаттык менен карайбыз. Өзүбүздүн рет кеңешибиз бар. Анда балдар акын жазуучулары, балдар психолог, балдар адистери бар. Ал ага эжелер биздин журналыбызды белгилүү бир мөөнөттөрдө карап турат, көз салып турат, өздөрүнүн ойлору менен бөлүшүп, кеп кеңештерин айтып турат. Аталган журнал балдардын китеп, гезит окуунун ордуна уюлдук телефонго кызыгуулары жогору экендигин эске алышып, электрондук негизде атайын тиркеме ачышкан. Ал жактан балдар түрдүү тарбиялык мааниси бар жомокторду окуп, каалоочуларга аудио, видеолорун да көрүүгө шарт түзүлгөн. Журнал жыл сайын жайкы лагерлерди уюштуруп, балдар менен чогуу алгылыктуу иштерди алып барат экен. Маалыматтарды кандай изденем? Негизи Баластан интерактив журналынын көп долбоорлору бар болгондугу үчүн жана ошолордун бири жайкы билим берүү лагери болуп эсептелинет. Балдар менен көп мамиледе болобуз, балдар менен сүйлөшөбүз. Ошол жайкы билим берүү лагери бизге жыл бою ай сайын чыга турганга идеяларды берет. Анткени балдар менен кабарлашуу анткени аябай пайдалуу болот. Алардын фантазиясына чек жок, өзүңөр билесиздер. Ошол бизге аябай жардам берет болуш керек деп ойлойм. Балдар менен байланышта болуу жана аларды чыгармачыл ойлонууга үндөө максатында Баластан журналы атайын жаш сүрөтчү, мыкты дилбаян сыяктуу түрдүү сынактарды өткөрүп келишет. Мыктыларын журнал беттерине чыгарып, башка балдар үчүн стимул болуп келебиз, дейт башкы редактору. Мисалы сүрөт тартуу жана дилбаян жазуу конкурсун уюштурабыз. Мисалы эмне үчүн дилбаян жаздыртабыз? Анткени бала дилбаян жазуу менен, сүрөт тартуу менен өзүнүн оюн түшүндүрөт. Аны даярдап атканда сөз ата-энеси менен, бир тууган байке эжелери менен кеңешет. Ошондо үй бүлөнүн ичиндеги карым-катнашты бекемдөө максатында ушундай конкурстарды уюштурабыз. Анткени конкурстун темасын дагы ошого жараша коебуз. Мисалы акыркысын мен баягы иман адеп жылына карата мен адепти окучумун дегенди койдук. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакеев, Нью ТВ таңманы берүүсү.